Урматтуу депутаттар, кандидаттарды сунуш кылууга өтө берсек болобу? Пожалуйста, кандидаттарды сунуш кылгандар тиги микрофондордон эле айтсаңар болот. Только 4-нчи микрофон азырынча жакшы иштеп атат. Иштедиби? 4-нчиде иштеп калыптыр. Пожалуйста, микрофондордон. 3-нчи микрофон. Келди бетип Акмат, 3-нчи микрофон. Айтар сөзүңүз жокпу? Мен Сатыбалдиев Жантөре Жолдоштун кандидатурасын предлагать этем. Сатыбалды, рахмат. Дагы кимде кандай сунуш бар? Дагы кимде кандай сунуш бар? 2-нчи микрофон. Мен Өмүрбек Текебаевдин кандидатурасын көрсөтүп атам. Өмүрбек Бабановду сунуш кылбайсыңбы? Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаевдин кандидатурасын сунуш кылып атат. Дагы кимде кандай сунуш бар? Так, 3-нчи микрофон. Мен Кубатбек Байболовдун кандидатурасын көрсөтөм. Кубатбек Калбекович Байболовдун кандидатурасы көрсөтүлдү. 4-нчи микрофон. 4-нчи микрофон. Айтылдыбы? Кимде кандай сунуш бар? Болдубу? Жок. Отуруңуздар, Эргешекеде бар экен. Эргешеке. Мен Төрөбай Эргеш, Өмүрбек Чиркешевичтин кандидатурасын сунуш кылам. Хорошо, сунуш кылыңыз. Шуну колдоп беришиңерди сурайм, урматтуу депутаттар. Рахмат. Так, дагы барбы, жокпу? Мен Сатыбалдиев Жантөре Жолдошту предлагать этем. Жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, антип кайталоонун кажети жок. Менимче 3 кандидатура коюлду. Ушуну менен токтотсок болобу? Кандидатура жылдырмайды. 3 кандидатура, 3 адамдын кандидатурасын коюуга макулбуз деген. Чечим кабыл алынды. Чоң рахмат. Пресс үчүн эмес, өзүбүз үчүн, урматтуу депутаттар, 2 күн больной алдап келип алып, көңүл үчүн деле мен деле сунуш кылып албайсыңарбы? Чыкпайт элем го. Счетный комиссия чыга бериңиздер. Дормис Адырбай. Да, 3-нчи микрофон. Счетный комиссия чыкканга чейин тиги талапкерлер бул жерге чыгып өздөрүнүн платформасын айтсын. Макул. Келечекте кандай пландары бар экен. Хорошо. Тактайлы, анан ким биз сыртка чыгып туруп өз ишибизди улантайлы. Макул. Анан перерыв жарыялайлы. Кандидат, төрагалыктын кандидаты, талапкери Өмүрбек Чиркешевич Текебаевда. Пожалуйста. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар, өз колуңуздарда регламент турат. Регламентте төраганын полномочиясы бар. Анын эң эки негизги иши бар. Биринчи, сиздердин өкүлүңүздөр болуп, бийлик органдарынын ортосундагы башка институттар менен, эл аралык институттар менен карым-катынаш жүргөндө жогорку институтунан сүйлөп иш алып барат. Экинчи, техникалык жактар. Документтердин жүрүшү, закондордун кирип чыгышы, аларга кол коюш, мыйзам чыгаруу жогорку кеңештин жыйынын алып барыш. Ошондуктан төрагада өзүнчө бир чоң программа болушу мүмкүн эмес. Анткени мен тигини мындай өзгөртөм деген партиянын программасы бар биздин. Өзүмдүн программам бар. Бирок ал жогорку кеңештин программасы боло албайт. Анткени жогорку кеңешке түшкөн мыйзам чыгаруу укугу бар, бир топ институттар бар, ошонун ичинде депутаттар бар. Мына ошол жерге келип түшкөн мыйзамдарды биз карап, ушул жерден тандап алабыз. Ал эми мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты катары, төрагасы катары мыйзам чыгаруу жыйын кечирип коесуңар. Жогорку кеңеш кандай болот деген суроого мен жооп бергим келсе мындай дейт элем. Мен 90-жылдардан бери Кыргызстанда парламенттик институтунун, парламенттик демократиянын бекемделишине, өнүгүшүнө аракет кылып келип отурам. Мен бир топ конституциялык реформалардын катышуучусу болгом. Ар дайым мен жазган кандай мыйзам болбосун, конституциялык кеңешмелерде берген сунуштарым болбосун, бардыгы Кыргызстандын коллективдүү бийлик органы болгон, эл өкүлү болгон жогорку кеңештин, парламенттин
авторитетин көтөрүүгө, анын укугун кеңейтүүгө багытталган. Жогорку кеңеш күчтүү болсо, иши эффективдүү болсо, элдик көзөмөл, элдик контроль Кыргызстанда ишке ашат. Болбосо, мына биз революция деп айтып атабыз, мына ошого окшогон кубулуштарга алып келе турган көрүнүштөр бизде көп болот. Бул Кыргызстандын менталитетине, Кыргызстанда жашаган калктын тарых салтына ылайык келген иш экен. Ошондуктан мен мындан кийин дагы парламенттик институт күчөтүш керек. Көп маселелер ушул парламент менен кеңешип чечилиш керек. Чечилген маселелер ачык айкын болуш керек, бүткүл эл журт билиш керек деп эсептейм. Бул баарыбыздын оюбуз, баарыбыздын пикирибиз. Ошондуктан биз эл өкүлү болуп ушул жерге келип отурабыз. Ал эми парламент ишке келе турган болсок, сиздер мыйзам жазасыздар көбүңүздөр. Көп батыш өлкөлөрүндө 3-2% мыйзам долбоорун депутаттар киргизет, калганын өкмөт киргизет. А биздин Кыргызстанда кээ бир жылдары кирген жана кабыл алынган мыйзамдардын 40%ке жакынын биздин депутаттар киргизип жүрөт. Бул деген сөз бизде борбор, инициатива парламент жакка жылышкан. Мен ойлойм, мына бүгүнкү кризистик ситуацияда өкмөттүн дагы ушул ситуациядан чыгыш боюнча иш аракеттери кетип, көп мыйзамдарды кол тийбей калышы мүмкүн. Бул жерде тажрыйбалуу мурунку парламенттин депутаттары отурат. Жакынкы жарым бир жылда мыйзам чыгаруу демилгеси жогорку кеңеш көтөт. Сиздер ар бириңиздер шайлоочуларга берген убадаларды, проблемаларды чечүү үчүн мыйзам долбоорлорун даярдап киргизесиңер. Көп кыйынчылыктар болот. Анткени көп материалдар жетишпейт, көп маалыматтар жетишпейт, көп депутаттарда тажрыйба жетишпейт. Мен ушул аппараттын ишин уюштурууда мына ушул документтарды ham сураганда столдун үстүндө болгондой, биздин аппарат кызматтын бөлүмдөрү сиздер сураган суроолорго жоопту даяр кылып ар дайым бергендей, мына алдыңарда кагаз үйүлбөгөндөй кылып ушул жерде Кыргызстанда болгон мыйзамдардын баары, боло турган долбоорлордун баары боло турганда мен кичике компьютердик ушул система коюш керек деп эсептейм. Анткени кагаз үйүлөт, жоголот, кээде законду издеп чыгып кетесиң, көрбөйсүң, билбейсиң, эмне деп добуш берериңди билбейсиң. Ошондуктан мен ушул уюштуруу иштеринде мыйзамды жазып киргизүү, мыйзамды кабыл алууда ушул ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет кылат элем. Бул багытта өзүңүздөр билесиздер, менин тажрыйбам чоң. 15 жылдан бери мыйзам чыгаруу жөнүндө иштеп келип атам. Мына ушул тажрыйбаны биринчи кезекте ушул сиздердин ишиңиздерди жеңилдетүүгө мен жардам бергенге, ушул уюштурганга ушул салым кошконго аракет кылам. Экинчи бир маселе, бул жогорку кеңештин авторитети жөнүндө сөз болду. Бүгүн жогорку кеңештин биздин коомдогу орду абдан зор. Анткени жападан жалгыз легитимдүү орган бүгүн жогорку кеңеш. Эгер биз ушул ситуациядан чыгып жаңы Кыргызстандын тарыхын баштасак, бул жерде жогорку кеңештин салмагы орду абдан чоң болуш керек. Мына ушул багытта дагы мен ушул өз колуман келген иш аракеттерди жүргүзгөнгө аракет кылам. Рахмат көңүл бургонсо. Рахмат. Суроолор барбы Өмүрбек Черкешевичке? Суроолор болсо жооп берейин. Суроолор барбы Өмүрбек Черкешевичке? 4-нчи микрофон. Менде бир суроо бар. Мына бул азыркы кечирип коюңуздар. Кечирип коюңуздар. Урматтуу депутаттар, силердин ар бир сөзүңөр протоколго түшүш керек. Бул тарыхта калат. Жаңылсаңар дагы, жакшы сүйлөсөңөр дагы, микрофонго келгенде эсиңерде барбы? 33-чү Мадумаров деп дайыма биринчи округун айтып туруп, анайын аты жөнүн айтат. Округуңарды айтып, аты жөнүңөрдү айтып, анайын башка сөздөрдү айткыла. Кечирип койгула. Округту мен азыр Өмүрбек Черкешевичтин бир оюн билип кетким келип турат. 29-чу округ Барпы. 29-чу округ Ташиев. Вот так. Рахмат. Мына азыркы шайланган жаңы жогорку кеңештин бүгүнкү күндөгү тутуму жөнүндө оюңуз, бүгүнкү күндөгү алардын туруктуулугу жана туруп калыш жөнүндө оюңузду билдирип кетсеңиз деген ойдомун. Бүгүнкү жогорку кеңештин легитимдүүлүгүн моюнга алуунун өзү эл тандаган азаматтардын статусун алар жөнүндө пикирди моюнга алгандык дегенди билдирет. Бул жерде эл тандаган бардык региондон келген ал региондун тургундарынын азаматы уулдары отурат. Муну бүткүл Кыргызстан эли, ошонун ичинде бүткүл бийлик органдары, ошонун ичинде мен моюнга алышым керек. Бул жерде чыныгы эл өкүлдөрү отурат. Рахмат. 4-нчи микрофон Алишер Ахмедович. Нет. 4-нчи микрофон Исхак Абсаматович. 15-нчи округ Масалиев. А сиз президенттикке коесуз да? Аны убакыт көргөзөт.
Пока так жооп жок, э? Мен эмне үчүн сурап атам? Анткени ситуация Эгерде сиз койсоңуз муну кызматыңыз кичине тоскоол болуп калат деп ойлоп турасыз ба? Жаакта эмес. Урматтуу жердештер, урматтуу депутаттар, ситуация абдан татаал, эртең эмне болорун эч ким билбейт. Ошондуктан бүгүн тигил же бул деп айтуу абдан эртелик кылат. Ошондуктан мен бүгүн бул сурооңузга так жооп бере албайм. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Төртүнчү микрофон. Округ аты Азыркы жөнү. биздин Округ аты жөнүңүздү айтыңыз. 32 ат башы Салымбеков. Азыркы мынарекел региондордо биздин жаңы бийлик дайындалып аткан мынарекел кадровый маселелер боюнча ушу жерде бир баланс сакталып атабы? Сиздин ушул жаңы дайындоолорго өзүңүздүн оюңуз кандай? Мен Жооп бериңиз. өзүңүз билесиз, мен социалисттик партиянын төрагасымын. Биздин программада ар дайым ушул регионализмди, трайбализмди жоготуш үчүн күрөш жүргүзүп келиш керек деп ар дайым айтып жүрөбүз. Ошондуктан шайлоо системасынын өзгөрүлүшү боюнча, ошондуктан өкмөттүн калыбына келиши боюнча биздин өзүбүздүн көптөгөн сунуштарыбыз бар. Бирок азыркы ситуацияда биздин өзгөчөлүгүбүз реалдуулук бар. Ошол реалдуулук эске алыныш керек. Анткени биз акырындап бийликтин калыптаныш системасын өзгөртүү менен ошол эски адаттарыбызды жоготушубуз керек. Бирок бүгүнкү реалдуулукту эске алып, сиз айткан баланстарды биз эске алышыбыз керек деп ойлойм. Бирок төраганын колунда аппараттагы гана кызматкерлерди дайындабаса, башка кадр саясаттарынан аралашуу, мыйзам боюнча аралашуу мүмкүнчүлүгү жок. Бирок жогорку кеңеш саясий орган болгондуктан, өкмөт менен кеңешип иш алып баргандыктан, коллективдүү түрдө биз өкмөттүн кадр саясатына таасир эте алабыз. Анткени өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары өзүңүз билесиз, жогорку кеңештин макулдугунан, анын комитеттин макулдугунан өтөт. Ошол жерде депутаттар өкмөттүн кадр саясатына дагы таасир тийгизе алат деп ойлойм. Биз баарыбыз чогулуп отуруп, мына ушул багытта иштешибиз керек. Рахмат. Дагы суроолор барбы? Менде бар. Биринчи микрофон. Мен Төртүнчү микрофон кечирип калдым. 51-чи Исановский округ депутат Марипов. Өмүрбек Чиркеш, биз мына шайлоолордо şu айрыкча жаштарга көп убада бердик да. Жаштардын ишсиздиги жөнүндө. Алар жашаган айылдардын турмуш деңгээлин көтөрүү боюнча спикер катары şu парламентте кандай жакшы иштерди аткара алабыз? Биз өкмөттү бирдикте катуу көзөмөлдөп, биз мыйзам менен бекиткен программалардын аткарылышын, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Бул көзөмөлдөө функциясы Конституция боюнча жогорку кеңешке берилген. Мен депутат катары, төрага катары өз позициям ушул мыйзамдуулуктун аткарылышын өкмөттөн принципиалдуу түрдө, ал өкмөт башчысы тууганым болобу, жердешим болобу, принципиалдуу түрдө ушул сурап мыйзамдардын аткарылышын талап кылам. А бирок бул мен айткандай төраганын милдети эмес, жалпы баарыбыздын милдети. Эгер биз баарыбыз принципиалдуу болсок, баарыбыз ушул маселелерде бирдиктүү болсок, өкмөттүн ишинин эффективдүүлүгүнүн күчөшүнө, алардын ишинин активдештиришине салымын кошобуз. Биз мыйзам чегинде ошол маселелердин чечилишине көмөк беришибиз керек. Мен ар дайым ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөнгө убада берем. Рахмат. Биринчи микрофон. 13-й Джураев. Как вы дадите оценку сегодняшней ситуации? Это революция или переворот? Чего? Нету однозначного ответа. Очень сложная ситуация. Нарушена Конституция, нарушены обычные понятия справедливости, порядка. Я думаю, нет однозначного ответа. Я мог бы сказать и так, но самое главное, мы должны выйти из этой ситуации, найдя компромисс. Единственное верное решение – политический компромисс. Канчанчы микрофон көрбөй атам мен? Үчүнчү микрофон. Урматтуу Өмүрбек Чиркеш, эгерде Кудай буйруп шайланып калсаңыз, депутаттардын таламын талашканга, укугун талашканга, статусун дагы абдан бир жогору кармаганга, палатанын аброюн да бийик кармаганга даярсызбы? Урматтуу.
Ömürбек Черкешевич. Туура. Бул Айдараке берип аткан суроо 5 жыл мурун тынбай көтөрүп келип аткан суроо. Депутаттар менен эч ким эсептешкен эмес. Сазылдын башында гос секретарь же болбосо администрация жетекчи звонок кылса, аягында зам заводил звонок кылып көрсөтмө берип калган. Андай болбойт. Мен өзүм андай мамиле кылганга жөнөкөй депутат болгондо уруксат берген эмесмин. Эгерде жетекчи парламенттин жетекчиси болсом, өзүмө гана эмес сиздерге да андай мамиле жасаганга уруксат бербейбиз. Мүмкүндүк бербейбиз. Анын үчүн биз биримдүү болушубуз керек. Бөлүнүп чыгып, ал жак менен бул жак менен сепараттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзө берсек, ушул маселелердечи, анда биз 5 жылдын аягында жанагындай деңгээлге келебиз. Референт бизге буйрук бере баштайт. Рахмат. Бүттүбү суроолор. Экинчи микрофонда. Безбородова, 11 округ, Курулужский. Амурбек Черкешевич, как вы относитесь к проблемам гендерной политики? Способны ли вы реализовывать какие-то программы, направленные на защиту семьи, женщин, детей? Спасибо. Как все мужчины, я отношусь положительно. Да, как всякие мужчины, я отношусь положительно. И у нас есть, что лично мне касается, у меня были несколько законопроектов, касающихся женщин. И дальше я буду развивать это направление как депутат. А как председатель, если я стану председателем парламента, буду учитывать интересы женщин-депутатов. Они должны представлять нашу палату во всех всевозможных международных конференциях, международных организациях и внутригосударственных мероприятиях. Наравне с мужчинами, даже больше, чем мужчин. 30-й округ Батыров. Вот то, что сейчас произошло на стране, мы наблюдаем, значит, очень много оттоков населения. Если вы станете спикером, что предпримете? Отток населения. Миграция. Биринчи, биз обстановканы стабилизация кылышыбыз керек. Бүгүн экономикалык факторго караганда саясий фактор күчтүү болуп атат. Көп адамдар ушу жергиликтүү калкты эле эртеңки күнү ишенбей кетип атат. Экинчи фактор, экономиканы көтөрүп, бизде жаңы жумуш орундарын ачып, реалдуу доходдун өлчөмүн көбөйтүшүбүз керек. Буну биз өкмөт менен чогуу жасай турган иш. Бул боюнча мен жана айттым, биз өкмөттүн түзгөн программасын, биз кабыл алган закондордун түздөн түз кышайбастан аткарылышын көзөмөлдүккө алышыбыз керек. Эгерде мен өкмөт башчылыгына же президенттикке кандидатурам коюп атканда, бул маселелерге конкретно жооп бермекмин. Кайсы тармакта кандай деп. Бирок төраганын полномочиясы жана регламентте көргөзүлгөндөй өтө чектелген. Эгер мен баарын айта берсем, бул жерден убакыт өтөт. Мен ушул сиздер менен ушул өкмөттүн ишин көзөмөлдөгөнгө ушул даярмын. Эч убакта ушул сиздердин шайлоочулардын кызыкчылыгын, сиздердин округдун кызыкчылыгын көз жазында калтырбай, бир округду экинчиден жогору койгонго аракет кылбайм. Анткени кээде болот бизде адам кыргызчылыкта. Бул депутат мени колдогон эмес, бул колдогон тигинин округуна мындай жардам бергенге жардам берип коеюн, а тигинин көз жазында калтырып коеюн деген маселе болбош керек. Төрага бардык депутаттарга бирдей мамиле кылыш керек. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Ömürбек Черкешевич, кандай деп ойлойсуз? Азыр 3 татыктуу талапкерлерди төрагалыкка көрсөттү. Мен ойлойт элем, биз бир жумадан бери өзүбүзчө 3 палата талашып, мындай бир кризисте болдук эле. Сиздин оюңуз кандай? Үчөөңүздөрдү тең жактырган депутаттар көп. Мындай болуп калбайбы? Бардыңыздар тең баягы өтө турган добушту албай калып, ушу төраганы шайлаш боюнча кризиске учурап калабызбы деген оюм бар. Ошо кандай чыксак деп оюңуз кандай? Рахмат. Сиз абдан туура айттыңыз. Мындай ситуацияны бир белгилүү акын ырчы мындай деген экен. Бир бетиң өпсөң, бир бетиң калат деп. Албетте баарын шайлап алсаңар жакшы болот эле, тилекке каршы бирөөнү тандап алыш керек. Туура, кризис болушу мүмкүн. Биз бир жылы 2 жыл орун басар дайындай албай жүргөнбүз. Бир жылы 23 адам төрагалыкка коюп, 23 тең өтпөй калган убагы болгон. Замдыкка да өтпөй калган убагы болгон. Эгер мурун бул сазыктарда мындай
мүмкін болса бүгін мүмкін емес. Анткени парламенттик кризис, жалпы эле бийлик кризиси күчөп турганда биз биримдүүлүктү көргөзүшүбүз керек. Ким болбосун биз бүгүн бирөөнү тандап алышыбыз керек. Өзүңүздөр билесиңер, биздин процедура боюнча 3 турга чейин жетет, 3-чү турга жалгыз кандидат жетет. Эң көп добуш алган. Биз кандидаттарды ушинтип сүйлөштүк. Мен урматтуу депутаттар, сиздерди да ушуга чакырат элем. Ким 3-чү турга чыкпасын, баарыбыз ошону колдоп, бүгүн бир чечим менен ушул жерден элдин алдында жүзүбүз жарык болуп чыккандай болойлу. Ошого мен ойладым эле, рахмат. Үчөөңүздөр отуруп бир сүйлөшүп, кризиске барбай турган кылып, элди да кыйнабай бир чечимге келбейсиздерби? Сиз канчынчы округтан койдуңуз? Округ. 3-чү округ. Siz kandidатlar менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Рахмат, Өмүрбек Черкешевич. Рахмат. Суроолор бүттү. Келдибеков, эч ким өтпөй калса мен вечный спикер болуп калып калам, коркпа. Кризис болбойт. Уважаемые депутаты, учитывая, что преимущественная часть населения моих избирателей русскоязычные, я буду говорить на русском языке. Я отвечу на вопрос, который прозвучал вот со стороны депутата Джураева. Произошел насильственный захват власти. Обволакиваете какими словесами, делаете, что хотите, но это так. Я не скажу, что это произошло со стороны какой-то группы людей или там конкретных людей. Это сделал народ. Это результат той политики, который проводился последние 14 лет. Вот этот дьявол, который бесился, он находился в бутылке. Я не говорю джин, это настоящий дьявол. И так случилось, что вот этот дьявол вырвался наружу. И мы имеем уже насильственный захват власти на местах, повсеместно. И вы, уважаемые депутаты, об этом знаете. Месяцами не могли избрать. Вот. И это непременно скажется на обществе, и напряженность может многократно возрасти в целях стабилизации, единства. Я баллотироваться на этот пост не буду. Омурбек Черкешевича я очень хорошо знаю, уважаю. Лично я буду голосовать за него. Спасибо. Бүттүкпү? Алишер Ахмедович, 4-нчи микрофон. Сабиров, 45-й округ. В соответствии с законом о регламенте, каждый кандидат должен дать согласие на включение в бюллетень. Пусть они это для стенограммы объявят. Жантөре Жолдошевич, согласны ли вы баллотироваться за должность төрага? Уважаемые депутаты, с целью консолидации общества я тоже снимаю свой голос в пользу. Уважаемый Омурбек Черкешевич, пожалуйста, согласны ли вы баллотироваться в спикере Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики? Только не снимайте. Мен алып койсом дагы ситуация болот. Мен калып калам. Мен урматтуу жердештер, мына Акматтын берген суроосуна биз сүйлөшө албайбыз. Кандидаттардын бири дагы мына шайлоо убагында алды эле деп айттым эле да. Бирок ушундай татаал мезгилде талашпайлык, бирдиктүү чечип, ушул коомго бирдиктүүлүгүбүздү көргөзөбүз деп, ушул биздин традициядан аттап өтүп жаңы салт түзүлүп отурат. Ошондуктан мен Кубат акеге, Жантөре акеге ушул жерден ыраазычылыгымды билдирем. Мен эле эмес, баарыбыз ыраазычылыкты билдиребиз. Эгер мен төрага болуп шайланып калсам, бул мен биринчи кезекте менин эмес, ушул Кубат акенин, Жантөре акенин жана жалпы эле Кыргызстанда консолидация болсун деген адамдардын жеңиши болот. Рахмат. Рахмат. Моя сильная контролер. Счетную комиссию. Комиссия. Комиссия. Анда сиз чүйдүк
Уже ответственность тут çok az gerek anne olduğunu. Тұрып тұрайын сіздерге. Мен айтасың. Өзіңіз айтасың. Халық уважаю. Өзім білетін ешқандай. Оба көрішмейді мына. Вот сізге урнаға бар. Емеге барыңыз, кабинаға бар. Yok, Allah koymuş ses olmasın. Зачем нарушить? Давай. Her kim özü bilir kayarçısın. Yok, kabina. Kongoban bulur. Annem ne varsa benim koluma durdular. Kabina girdi. Özünü kayıttık olmuyor. Özü bilir. Siz kabine var. Siz bu yaklaştı. Можно медленнее. На нас посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вот, Emel, kabine aldınız. Потом bize kaldı. Опа. Дай Бог, чтобы. Emel, Ece. Aparat. За кандидатуру Текебаева Өмірбек Черкешевича подано за 56 голосов. Против 6. Решили по результатам тайного голосования по выборам Төрага Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики считать Текебаева Өмірбека Черкешевича избранным Төрага Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Просить Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики утвердить настоящий протокол. Председатель, секретарь, члены комиссии. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу депутаттар, анда мизан боюнча рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү саясий кырдаалды эсте алып, бардыңыздар, сабырдуулук кылганыңар үчүн, эстүүлүк кылганыңар үчүн, адамгерчилик кылганыңар үчүн аксагалыңар катары бардыңарга мен алкыш жарыялаймын. Эми мизан боюнча мен сиздердин бардыңыздарды бүгүнкү күндөн баштап, азыркы минутадан баштап легитимдүү, мизамдуу парламент болушуңар менен куттуктаймын. Урматтуу Өмірбек Черкешевич, келиңиз, ордуңузду алыңыз. Ордуңузду алыңыз. Менин полномочиям ушул менен бүттү, ордуңузда. Ha, makul, makul. Урматтуу жердештер, рахмат. Урматтуу депутаттар, коллегалар, рахмат. Мен жаш бала кезде мектепте окуп жүргөндө бир профессиядагы адамдарга суктанат элем. Алар актер, бир актердин ушул интервьюсун уккам. Ал мындай дейт: үйдө трагедия болсо дагы, жаным кашайып, ооруп турсам дагы, театрга келгенде ушул зрительдер атайын келген, ошолар үчүн биз кайгырып турсак да кубанып алар үчүн иштейбиз. Кубанып турсак дагы кайгырып сөз сүйлөйбүз деген. Мага ушул эң чоң ушундай благородный бир асыл зат, бат жеткис чоң профессиядай болуп көрүнчү эле да. Мен азыр билем, дагы бир профессия бар. Бул саясатчы. Көп адамдар айтат, саясатчылар бул эки жүздүү дейт. Мен ойлойм, алар саясаттын табиатын түшүнбөгөн адамдар. Мына сиздер мага 56 добуш менен, эң чоң добуш менен добуш бердиңиздер, колдодуңуздар. Бирок мен билем, сиздердин көбүңүздөр менен мен жеке мамилем жаман. Кээ бириңерге мен саясатчы катары жакпайм. Кээ бириңерге жеке адам катары жакпайм. Бирок ошого карабастан бүгүн өлкөдөгү ситуацияны оңдош үчүн, өзүбүздүн жеке мамиледен бийик болуп туруш үчүн,
элибиз үчүн мына ушундай чечимге келдик. Мен, урматтуу жердештер, урматтуу депутаттар, сиздер менен сыймыктанамын. Анткени биз мына ошол жеке мамилебиз, жеке кызыкчылыгыбыздан жогору боло алдык. Бул ишенимиңиздерди мен эч убакта жерге таштабайм, бийик кармайм. Рахмат. Бул ситуациядан, абдан татаал ситуациядан чыгыш үчүн биз бир нече кадам жасашыбыз керек. Ал биз барыбыз билебиз, меморандумда бул принциптерди биз айтканбыз. Мен ошол принциптерди сиздердин атыңыздан, жогорку кеңештин төрагасы катарынан бир жолу сиздерге, бул жерде турган катышуучуларга жана прессага айтып койгум келет. Биз бүгүнкү статус-квону, түзүлүп калган кырдаалды моюнга алышыбыз керек. Муну моюнга албоо бул акылсыздык. Бирок ошол эле кезде биз ушул кырдаалды конституциялык нукка буруга, мыйзамдардын нугуна буруганга аракет кылышыбыз керек. Биз бүгүнкү премьер-министрдин милдетин аткаруучу Бакиевдин статусун моюнга алабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, бүткүл коомчулук. Ошонун ичинде бийлик сиздердин жаңы шайланган жогорку кеңештин легитимдүүлүгүн моюнга алыш керек. Бул мындан аркы ситуациядан чыгуунун гарантиясы болот. Бул мындан аркы өлкөдөгү кырдаалдын стабилдештирүүнүн өбөлгө болот деп эсептейм. Бул биринчиси. Экинчиси, биз урматтуу депутаттар бир аз кичинекей тыныгуудан кийин жумушубузду баштайбыз. Ошондо эң биринчи иштерибиздин бири атайын мамлекеттик комиссия түзүш керек. Ал мамлекеттик комиссияда авторитеттүү ар кандай саясий көз караштагы депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, президенттик администрациянын өкүлдөрү болуш керек. Бул комиссиянын негизги милдети бүгүнкү татаал кырдаалдан чыгып кетүү. Эң негизгиси мыйзамдуу түрдө бийликти өткөрүп берүүнү камсыз кылуу. Ал комиссиянын мен түшүнүгүм боюнча милдетине азыркы формалдуу болсо дагы президент болуп калып жаткан Аскар Акаев менен байланышка, контактка чыгып, ушул шарттардын кырдаалдарын сүйлөшкөндөй болуш керек. Биз эмнеси болсо дагы ошо өнүгүп жаткан процесстерди мыйзам нугуна бургандай болушубуз керек. Эгерде биз ошондо гана бүткүл ушул Кыргызстанда болуп жаткан процессти түз жолго бурган болобуз. Тез аранын ичинде өлкөдө кырдаал нормалдаштырылган болот. Бул боюнча биз сиздер менен дагы ушул сүйлөшөбүз деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, менде мындай сунуш бар. Саат 4-кө чейин танапис кылсак, андан кийин төраганын орун басарларын шайлоо боюнча маселени карасак, ушул маселени бүгүн бүтүрүшүбүз керек. Регламентке ылайык бүрсү күнү жогорку кеңештин структурасын, комитеттерин бекитүү жана комитеттин төрагаларын, мүчөлөрүн бекитүү маселесин карасак. Ага чейин мен сиздерди ар кандай депутаттык группалар, ар кандай саясий партиялардын фракциялары консультация жүргүзүп, бир пикирге келип, бүгүнкүдөй ынтымак менен ушул маселелерди чечип алууну сураңат элем. Рахмат. Келиңиз. Урматтуу депутаттар, эң акыркы өзүмдүн төрагалыман пайдаланып калайын. Кыргызда макал бар. Туура бийде туулган жок, туулгандуу бийде ыйман жок деген. Өмүрбек Чиркешев экөөбүз, Кубат Калбек үчөөбүз 10 жылдан бери пикирлеш болуп келдик. Саналаш болуп келдик. Бир тууган болуп келдик. Отныне бүгүндөн баштап Өмүрбек Чиркешев, сиздин тууганыңыз, сиздин классташыңыз, сиздин пикирлешиңиз, сиздин ыйык китебиңиз ал конституция жана мыйзамдуулук, мыйзамдар. Мен тууганчылыктан, классташтыктан баш тартамын дагы сиздин ишиңизге ошол тегереңиздеги закон, конституциянын тегеринде туугандашып иштөөгө чакырамын. Өмүрүңүз узун болсун, максатыңызга жетиңиз, ишиңизге ийгилик каалаймын. Амин. Өмүрлүү болсун.